Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Где-то 2 жума мурда биз экономика жана фискалдык комитет мүчөлөрү менен көлгө барып, ошакта пансионаттарды национализацияланган пансионаттарды карап келгенбиз да. Ошол жерден Золотые пески пансионаттын маңдайында частный Алмата пансионаты бар экен да. Ал кимге тиешелүү экенин билесиздерби? Есть у вас информация, барбы? Жооп берип коңуздар, маалымат ээси ким экенин билсеңиздер айтыңыздар. Жок болсо анда түзүмдө бериңиздер. Казакстан мамлекетинин жаранынын жеке пансионаты дешти да. Бул боюнча биз тактап эмне частный пансионат экен негизи биз. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Ошол пансионатты Золотые пескини кыдырып жүрсөк, Алмата частный пансионаттын жеке пансионаттын эмесин пирсин тушуна келип калдык да. Пирсин түбүн карасаңыздар, мен сиздерге кайрылат элем да. Таштар менен естественное русло рек деп айтасыңар го, естественное русло вот теченияны мындай закупорить этип, ошо тегерегиндеги Золотые пески бер жак көлдүн эмесинин течениясын бүт ил болуп кетип, аябай неме булганып калыптыр да. Ошол жака эмнеге көңүл бурулбайт, биосфераны айтып кетсек да. Жеринде текшерип бизге так жооп кылып беребиз. Бу 2 жума мурда биз менен вице-премьер министр Замирбек Марипаевич кошо барып, ошол жерден госэкотехинспекцияда госэкотехинспекциянын өкүлдөрүнө расмий тапшырма берген 2 жума мурда. Эмнеге эч кимге не в курсе деп атасыздар? Тактап туруп сизге катышсын деп жооп берейин, мен өзүм эле алайын. Менден сураныч, тактап эмес, өзүңүз барып ошол жака. Бир күнү барып карап келиңиз. Суу абдан ылай болуп, көлүбүздү аябай булгап, абдан начар мындай өз менен 20дай комиссиянын ичиндеги кишилер болуп барып келдик. Анын ичинде 5 депутат болуп бардык. Состояниясы абдан начар. Анан жеке пансионат деген ал деген Казакстанда оппозицияда жүргөн бир пансионаттын ээси, ошол бир Кыргызстан, Казакстан жараны ошондой бир ситуациясы бир кызыктай экен. Пансионат иштейби, иштебейби белгисиз. Бирок пирстин состояниясы үчүн эмнегедир биздин көлдөгү ошол суунун тегерегинде, биздин пансионат тегерегиндеги ошол Алматанын эки жагындагы пансионаттагы суунун немеси абдан булганып кетиптир да. Жөн карап бирөөбүз текшерип жыйынтыгын. Кубатбек Айылчевич, айтсаңыздар, Токмок шаарында быйылкы кышка даярдык кандай болуп атат, билесиздерби ситуацияны? Мага деген Токмок шаарынын депутаттарынан кат келди да, быйылкы кышка даярдык жок, бизде бүт карыз болуп, проблема болуп, шаардын баары без отопления калат окшойт деген коопсузданган кат келиптир. Уруксат берсеңиз, Эльвира Жыргалбековна. Токмок боюнча бүгүнкү күндө туура айтасыз, проблема бар муниципалитетте. Себеби ал жерде ошол жанакы элдин карызы бар, бүгүнкү күндө 33 миллион сом. Биз жыл сайын жергиликтүү бюджетке, республикалык бюджеттен биз жардам берип келатканбыз. Азыр министрде бул маселеде каралып атат. Мэр менен бир нече жолу жолугушуу болду. Кеп эмнеде болуп атат? Не дейсиз? Кеп эмнеде болуп атат азыр? Эмнеге чечилбей жатат? Ал жерде биринчи кезекте ошол жергиликтүү органдар өздөрүнүн кирешесине жараша корголгон беренеден кийин приоритеттүү түрдө коммуналдык услугаларды бюджетинде караш керек. Тилекке каршы шаардын мэриясы биринчи кезекте башка беренелерге караган, ал эми ошол айырмасын республикалык бюджеттен жыл сайын жардам көрсөтүп келаткандыгы үчүн ошол республикалык бюджеттен берет деп алар караган эмес. Бүгүнкү күндө ал маселе финансы министрликте министр менен бир нече жолу айтып кеттим, жана чогуу мэр менен. Ошондо республикалык бюджеттен 33 миллион сурап атышабы? Ооба, ал жерде билесиз го. Бересиздерби? Жерде жана тарифтин айырмасын өкмөт каржылап берет деген бар токтом. Ошонун негизинде алар ошо республикалык бюджеттен бүгүнкү күндө жардам сурап атышат. Кубатбек Айылчевич, бүгүн мына 1 ноябрь эмки жумада суук болот деп атышат. Токмок шаарында отопление болобу, жокпу? Кыскача айтып койсоңуз. Чүй областынын полномочный представитель орун басары бар, айтып койсун, уруксат берсеңиз. Жакшы, рахмат. Азыр эле айтылып өтүлгөндөй, ошол тарифтик саясаттын ортосунда айырманы Минфин
төлөп беребиз деген маселе боюнча маселе жүрүп атат. Бул Жок, кечиресиздер, ортодо азыр Минфин, өкмөт, вице-премьер үчөөңөр бириңерди айтып атасыздар. Мага келген кат боюнча дагы бул ноябрь, декабрь 18-жылдын карыздары окшойт, Ошондойбу? 18-жылдын 2 айдын карызын айтып атасыздарбы? Быйылкы жылдын карызы. Быйылкы жылдын да карызы бар да. Ошондо деген январь, февраль, марттыкы турат окшойт, бирок отопительный сезон мисалы 18-19 жыл ал ошол ноябрдан баштап апрелге чейин ал каралган, ал толугу менен жабылып келген. Азыркы күндө булардын карызы ошол 19 жылдын жарым бөлүгү, анан мына жылдын аягына чейинки ошол карыздар болот. Ал жерде социалдык объектилердин бардыгы жабылган. Республикалык бюджетте каржыланган, анан кийин социалдык больница, мектептер алардын баары жабылат. Бул жерде ошол индивидуальный сектордун, элдин карызы айырмасын биз 4 сом. Эми алар мэрия соттошкончокту дагы 1 жыл өтүп кетет. Ортодо деген токмоктун баарын үчтө отурусканмок белеңиз. Жок, бул маселени азыр айтып атпайбыз. Азыр карап атабыз. Буюрса маселе ошол 33 миллиондун баары болбосо да кандайдыр бөлүгүн биз республикалык бюджеттен беребиз, чечилет. Эмки жумада чечилеби? Буюрса. Они не замерзнут же, да? Конечно, ага барбайт. Эми стенограмма үчүн сурап койдум да. Рахмат, анда жоопту күтөбүз, Рахмат. Мен Махабат Эргешевна, мыйзам аябай мындай туура мыйзам деп ойлойм, бирок менде 1-2 суроо именно ушу Минсоцтруктун өкүлдөрүнө берет элем да. Мисалы билим берүү системасында ушу мектептерде түзүлгөн попечительский, родительский советтер, фонддор боюнча ызычуулар көп, анткени деген мекемелердин жетекчилери өзү каалагандай адамдарды попечительский советке тандап алышат экен. Азыркы учурда ошол попечительский советтин өкүлдөрү кандай немеден негизде тандалат да, кантип уюштурулат ошол? Азыркы сиздер жооп бересиздерби? Өздөрү жооп берсин. Өкүлдөрү жооп бериңиздер. Кандай механизмдер бар? Бул попечительский советтер боюнча бул мектептерди карасак, ал мектептердин ичинде попечительский советтер түзүүдө ошол государственный муниципальный учреждениялар ошерекилерде урам бекитет. Жанагы попечительский фонддордуку, жанагы некоммерческий организация калкалы ошо некоммерческий организация негизинде алар өзүнчө попечительский совет болуп атат. Эгерде жанагы колледждерди, вуздарды карасак, вуз тарабында Министерство образованиянын алдында өзүнчө бир комиссия курамы түзүлгөн. Ошол комиссия курамы баягы средствах массовой информации объявление берип, анан ошол составтарды карап бекитет. Колледждердикин болсо, бул гос колледждердикин ошо Министерство образованиянын алдында комиссия ошол составын бекитет. Конкурстан өткөн адамдарга одобрениени ким берет? Бул комиссияда Министерствонун алдында комиссиянын составында курамында 11 киши бар. Ошол 11 киши 11 кишинин кайсы жеке менчик компаниялардан болобу же бул мамлекет бүт эле силердин мекемеңерден болушабы? Бул тарабынан тиги жана жобо иштелип чыгыптыр. Ошо жобонун негизинде ага кимдер берет? Частный бизнес тарабынан билими бар, ар кандай жана студенческий движениялардан өзлөрүнүн ар кандай каалаган жаран ошо бергенге акысы бар. Ошолкилердин негизинде комиссия карап, ар бир кандидатты карап турган курамын бекитишет. Рахмат. Махабат Эргешевна, экинчи эмени ачсаңыз, беренеде деген совет в праве деп мен орусчасын окуп берейинчи. Совет в праве оказывает содействие в развитии и укреплении материально-технической базы, питания, медицинские услуги. Бул эмнеге буну киргизип атасыздар? Тактап жазып атасыздар да, бул эмнеге кирип атат? Бул жерде ошол экинчи пунктунда биринчи социалдык чөйрөдөгү мекеменин ишин жакшыртуу жана билим берүү, маданият, социалдык коргоо жана саламат сактоо жаатындагы ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү деп бул пункту бар. Биз ошого кошумча ошого биз бир эле Бул эме спонсорский помощьты мындай мыйзамдаштырып атасыздарбы? Бул эмнеге кирип атат да? Мен ошону мындай жалпы түшүнүк болсун да, коллегалардын да ортосунда. Бул жерде ошол жанагы жогору айтылган жактарга уюштурууда биз көмөктөшсүн деп атабыз. Ошолордун уюштурууда өздөрүнүн ойлорун айтышсын, өздөрүнүн сунуштарын берсин, пикирлерин айтышсын, ошолордун ойлорун эске алсын деп атабыз. Негизи бул спонсордук жардамды мыйзамдаштырып атасыздарбы? Жок, бул жерде тескерисинче ошол көзөмөлчүлүк кеңештин укуктарында көрсөтүлгөн
алар бюджеттик эмес каражаттарды контролдоо кароого укугу бар, бирок бюджеттен келген акчага уюштурулган социалдык төлөөлөрдү жана тамак аш уюштурууну буларга укугу жок экен да. Эч кимдин укугу жок, бир гана министерствого гана барганга укугу бар экен, башка эч бир адамдар аралашканга укугу жок экен. Бирок ошол эле кезде бир эле спонсор эмес, ушул бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарындагы жактагы ушулар бир көзмөнөк алса деп атабыз да, биротоло комплекстүү түрдө. Ошол мен экинчи суроом болчу да, бюджеттик расходторду көзөмөлгө алганда буну деген азыркы попечительский совет карабай жатабы, эмнеге тактап кирип атасыздар да? Попечительский бул жак жазылып турат, бюджеттик эмес каражаттарды деп жазылган да алардын укугунда. Биз ошо бюджеттен келген каражатка уюштурулган ушул төлөөлөрдү дагы мындай караганга укук берип атабыз. Эмнеге счетный палата текшергенде мындай решениялар аткарылбай жатабы, же булар деген коррупция көбөйүп кеттиби, же баш ийбей жатабы деген суроо болуп атат да. Ошо эмнеге мындай мыйзамды тактатып кирип атасыз да? Максат негизги биздин максатыбыз бул жерде ошол акчаны кайдан келди, кайда кетти, ошол акча сметасын, акчасын санабай, биз сапатын текшерсин деп атабыз. Сапатын, мисалы үчүн социалдык төлөөлөрдөгү, мисалы жабык стационардык социалдык мекемелерде, бул балдар үйүндө, карлар үйүндө жана мектептерде ошол бюджеттен канча акча бөлүнүп, тамак аш уюштурулса, социалдык төлөө болсо, ошонун сапатын гана карасын деп атабыз. Биз ошонун акча каражаттын суммасын эмес, сапаттарын, ошол төлөөдөгү сапаттарын карасын деген укугун берип атабыз. Минсоцтруд ушул 5-чи статьяга сиздин оюңуз кандай? Полномочия советыга контроль за исполнение сметы расходов бюджета дегенге оюңуз кандай? Силердин ой пикириңер? Эльвира Жаргалбековна, макулсыңарбы, каршысыңарбы? Да, биз өкмөт буга каршы деле эмес, себеби бардыгы ачык айкын деп биз мына азыркы күндө биздин министрлик боюнча биз булар внебюджетный жана спонсордук донорлордон келген помощьтарды булар акт приемка менен принимать этишет биздин стационардык мекемелер. Анан бизге ай сайын корпоративдик информациондук система аркылуу бизге ай сайын отчет беришет. Жок, сиз статья 5-чи статьяны ачсаңыз, жазылып турат: контроль сметы расходов бюджетных средств. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Макулсыңарбы? Не бюджет эмес, а именно бюджетный средстволарды кошо текшеришет деген сөз да, контролдошот. Ооба, контролдошот деген себеби мындай негизги бул эме дайыма макулбу каршыбы? Ошону айтып коет да. Макулбуз. Каршы эмессиздер, Всё, анда мыйзамды колдойм. Рахмат.